Алар ачка болушпайт, суу сашпайт. Аларга аптап да, күн да зыян келтирбейт. Анткени аларды райым кылуучу алып жүрөт. Аларды суу башаттарына алып барат. Мындай сооронуч сөздөр кимге тиешелүү? Бул аятта кимдер жөнүндө сөз болуп жатат? Буга чейинки аятта туткундалгандар жана караңгыда жашагандар жөнүндө сөз болгон. Дал ошолорду Кудай рухий караңгылыктан өзүнүн жарыгына кадам кылууга чакырып жатат. Анын чакырыгын кабыл алгандарга болсо, азыркы биз окуган аятты убада кылып жатат. Бул сөздөр бүгүнкү күнү бизге да тиешелүү. Ооба, жашоо кыйынчылыктар менен коштолоорун баарыбыз билебиз. Бирок Кудайдын чакырыгын кабыл алгандар үчүн райым кылуучу алып жүрөт. Аларды суу башаттарына алып барат деп жазылган убада сизге жана мага тиешелүү.